Азыркы жаштарга кандай кеңеш бересиз? Чоңдордон сурап көрөбүз, кеттик. Силерде жаштарга ушу тынбай иштегиле дейм. Убактыңарды текке кетирбегиле. Көчөдө алигинтип түнү жүрүп, нары бери баскандан көрө ушуну ата энесине пайдалар тийсе, ошого кубанабыз. Өзүм деле жашмын. Жаштар иман табыш керек деп ойлойм. Адамда качан гана иман, Аллахты таанып, Аллахка таянган болсо, ошондо пайда болот да. Жаштарыбыз биринчи намаз окуп, динге келип, Аллах тааланы таанып калган болсо, анан арам менен адалды ажырата билген болсо, ошол нерседе ишти туура багытына алып кетет деп ойлойм негизичи. Жаштарга айтып кете турган нерсем, жаштар жакшылыкка умтулушубуз керек. Айтайлык эң биринчиден адеп. Адеп дегенде биздин кыргызыбыздын же болбосо өзүбүздүн исламдын немебиз бар. Менталитетибизде улууну урматтоо, кичүүнү сыйлоо. Иншалла жакшылык кылсаң, сен дагы жакшылыкка тете болосуң, же болбосо жакшылык көрөсүң. Себеби биз өзүбүздөн кичинекейлерге кандай тарбия көрсөтсөк, кичинекейлер дагы бизден кичинекейлер дагы ушундай болуштугубуз керек экен, ушундай жакшы жакка өнүгүшүбүз керек экен. Негизи айта турган болсок, жаштарыбыз жогорку жакшы болгон коомду ээрчип барса, коомдорубуз жакшы болот, коомдорубуз жакшы болсо, дүйнөбүз, мамлекетибиз бардыгы жакшы болот. Иншалла жаштар жакшылыкка умтулайлык, бири-бирибизден жакшы таасир калтырайлык, бири-бирибизди улууларды урматтап, жаштарды сыйлап, ар дайым жакшылыкка умтулайлык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сиз жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Комментарийге жазып кетиңиз. Дагы ушундай контенттер чыгыш үчүн бизге катталып коюңуз.